Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айыл тагдыры жөнүндө әңгемебизди улантабыз. Бүгүнкү коногубуз белгилүү иш адамы, жаратман кыздарыбыздын бири Рыскүл Акимжанова. Хош келдиңиз. Эми айыл тагдыры жөнүндө кандай ойлор, пикирлер сизди мындай көңүлүңүздө төрүндө жүрөт? Айылда азыркы убакытта билинбеген менен баягы айылдарга барсаң ар бир үчүнчү үй жабык. Айылдын көбүнчө калкын баягы биздин карып калган муун, анан кичинекей жаш балдар. Ортосунда баягы күчкө толуп иштейм, жейм, ичем деп турган муун көбүнчө сыртка чыгып кетип атат да. Же шаарга кетет, же мамлекеттен башка мамлекетке чыгып кетип атат. Ошону менен айылдын көбүнчө калкын ошол кары-картаңдар менен жаш балдар түзүп калып атат да. Анан бул нерсе деген айыл келип ошол айылдын өнүгүүсү эмес, өчүүсүн алып келет да. Эми бул ар бир айылда ушундай тенденция болуп атат. Эгерде ошону масштабтап келе турган болсок, бул Кыргызстандын эртеңки баягы келечеги деп элестете турган болсок, ошол тенденцияны Кыргызстандын масштабына чое турган болсок, анда биз Кыргызстан негизи келечекте ушундай бир кадровый голод, баягы кадрдык жетишсиздикке алып келе турганын билдирет да. Бардык нерсе айылдан башталат эмеспи? Бул азыр шаарда баягы айылдан көп баягы жумушчу күч келип анча билинбей атат, бирок акыркы ушул бир 5 жылда биз ушунчалык ошо айылдын кебетесин шаардаларыбыз эле кийип отуруп калабыз деп ушундай бир коркунуч бар да. Анан Кыргызстанды өнүктүрөбүз десек, эң биринчи ошо айылдарга көңүл буруп, айылдарды өнүктүрүп, анын ичинен айыл чарбаны өнүктүрө турган болсок, анан бизге сыртка чыгып кеткен жаштарыбыз келет, айылга, шаарга кеткен жаштарыбыз айылга келет, айылга жаштар келсе, баягы жумушчу күч келсе, жаңы бир технологиялар келсе, ошо айылдар өнүгөт, анын ичинин бардыгы биригип, анан Кыргызстан өнүгөт. Демек, миграциянын булагы айылдарыбыз. Ички миграция, сырткы миграция айтып эле келе жатабыз. Ашыры оптималдуу масштабтан өтүп кетти. Миграция бул прогрессивдүү көрүнүш. Белгилүү оптималдуу бир даражада болсо, бирок биздики трагедиялык даражага көтөрүлүп калды деп ойлосок болот. Ушул трагедиянын алдын алыш үчүн, таптакыр айылдарыбызды жоготуп албаш үчүн кандай кадамдарды жасашыбыз мүмкүн? Мисалы, акыркы убакытта биздин жаңы баягы окууну бүткөн окуучулар сыртка чыгып окуп кетип атышат да. Университетти бүткөн студенттерибиз сыртка чыгып иштеп атат. Анан жакшы кадрларыбызга сырттан жакшы сунуштар түшүп, ал жака чыгып кетип атат да. Эми ошол айылдан кеткен, шаарга кеткен, башка мамлекетке чыгып кеткен мигранттарыбыз деле ал жака барып өзүнүн бир кандайдыр бир орунун таап, кандайдыр бир кесиптик жетишкендикке жеткени менен кайтара келип Кыргызстанда ошол өзүнүн үйрөнгөн нерсесин, опытын, баягы тажрыйбасын Кыргызстанга салайын десе, Кыргызстанда ошол тажрыйбанын опытты көтөрүп, ошону тартып кете ала турган деңгээлде бизде жумушчу орундар жок болуп атат да. Биз сунуштай ошол кадрларга биз сунуштай ала турган жумушчу орун жок болот. Эми ошол эле убакытта чоң-чоң предприятиелер, чоң-чоң ишкана, заводдор кадр жок деп биз башка жактан жумушчу орун алып келебиз да, бул абсурд.
Ошол эле мисалы Лекпромдо чоң тегүүчү цехтерде азыр жумушчу орундардын бардыгын жумушчу орунду түзгөн менен жумушчу күчтү Бангладештен алып келет. Билесизби ушуну? Жок, мен биринчи жолу угуп атам. Ооба. Бирок биздин баягы тажрыйбалуу, опуттуу технологдорубузду жанагы швеялардын бардыгын азербайжандыктар Россияга алып чыгып кетип атышат. То есть биздин өзүбүз канча жылдан бери тажрыйбалуу болуп калган кадрларыбызды башка жака берип атабыз да, башка жактан тажрыйбасыз арзан жумушчу күч алып келип атабыз. Эми ошол эле мисалы немеден айыл чарбасындачы, эми сиз экөөбүз жакшы билебиз. Биздин неме бар да, айыл чарбасында деле баягы чын-чынына келгенде дыйканчылыкты кылганда жумушчу күч жетпей калат. Ошонун баарын түштүктөн мисалы каяктан алып келет? Өзбекстан алып келет. Өзүбүздө жетпейт. Жумуш орун жок дегенибиз менен бизде азыр жумушчу жок да. Эми азыр айылды кандай күчтөндүрүш керек, өнүктүрүш керек? Айылдар бизде көп эле айылдар кандайдыр бир ишканалар салынып, анан ошолорго карап неметилген, образовация этилген айылдар да бизде кээ бир баягы таш көмүр сыяктуу. Демек, ошол чоң предприятиелерди кайра жандандырыш керек. Кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде программалар ойлонуп чыгылыш керек, идеялар келиш керек. Мен мындай эле кичинекей бир мисал айтып коеюн. Араланда бир айыл жалаң кара өрүк эгишет экен. Кара өрүктүн бир кандайдыр бир стандартына чыгып калыптыр да. Ал кандай болгон? Сырттан бир заказчик келип, ошол кара өрүк эккен ошол жердеги адамдарга айтканда, силер мындай стандартта бизге кара өрүк алып берсеңер, биз мындай баада алабыз өстүрүп берсеңер. Деп анан багы кишилер өстүргөн, тиги заказчикке берген, заказчикке жаккан. Анан ал айткан, бизге дагы чоңураак көлөмдө керек депчи. Анан ал кошунасына айтат, ал кошунасына айтат, ошентип отуруп, баягы бир айыл жалаң бир стандарттагы кара өрүктү өстүрүп калышыптыр да. Эми ушул эле примерди эмне үчүн биз республикалык деңгээлге чыгып ошол программаны чыгарбайбыз? Ошол эле таласты айта турган болсок, убагында фасоль менен талас, фасоль менен жакшы бир даже дүйнөлүк рынокто өзүнүн бир немесин тапты да. Бирок ошол кластерди биз өнүктүрүп кеткен жокпуз да. Кайтара эле баягы дыйкандардын, жеке ишкерлердин мойнуна коюп койдук. Мисалы, ошол эле фасоль өстүргөн дыйкандарга мамлекеттик тараптан, мамлекеттик деңгээлде эч кандай жардам болгон жок. Эгерде сен мындайдыр бир программа ойлоп табылып, аларды бир стандартка түшүрүп, ал стандартты көлөм таластын баягы дыйкандардын өстүргөн ошол стандарттагы фасольдорду бир көлөмгө чыгарып туруп, ошол көлөм менен кайтара дүйнөдөгү спрос кылган баягы сатып алуучуларга биз предложение кылышыбыз керек болчу да. Ошол эле мисалы таластагы фасоль өстүрүп аткан дыйкандар ар кимиси ар түрдүү өстүрүп атат. Уруктары ар түрдүү, удобрениялары ар түрдүү, сорттору ар түрдүү. Баягы биз экспортко чыгып калган немелер билишет. Дүйнө жүзүндөгү стандарттын талаптары кандай?
эгерде ошол талаптарга биз жооп бере ала турган болсок, алар канча болбосун ошончо көлөмдө алганга даяр. Эми ошол баягы мен айтып аткан айылдарга кээ бир мисалы нарындын айылдары эт боюнча биздин ошол эле Кара-Булжадагы алайку, ал жакта жалаң эле эт, араван, жер жемиш иши кылып ушундай кайсы жерде эмне өстүрүп, эмне чыгарса болот экенин полностью анализ кылып туруп, анан ошол кластерлерге бөлүп туруп, анан ошолор жакты өнүктүрө турган болсо, биздеги баягы ичем, жейм, иштейм деп турган жаштар башка жактан иш таап издебей эстен, ошо айылда туруп, ошол акчаны таба турган бир шарттарды түзүп бере турган болсо, ким эле кеткиси келсин? Мен көп ойландым бул темагачы. Менимче фермерлердин, айыл өндүрүүчүлөрдүн эркиндиги биздеги эң башкы жетишкендик. Мен ойлойм ошол эле таластагы төө бурчакты өстүрүүнүн сапаты, дыйканчылык маданияты, ошол эле араванда карабөрүктү жетиштирүүнүн жаңы технологиясы, же болбосо ноокатта алма дейлик, бүт баардыгы эгер өндүрүштүн алгачкы тепкичи сырьёну жетиштирүүнү биз жаңы технологиялардын өздөштүрсөк, клиент сырттан болобу, ичтен болобу өзү эле келет демекчимин да. Эми мен көз карашым боюнча, эгер бул миграцияны токтотолу, бул трагедиянын алдын алалы дей турган болсок, айылдагы ар бир үй бүлөнү жакшынакай өндүрүш менен алектенүүгө үйрөтүшүбүз керек. Бул мамлекеттик саясат болуш керек. Ошого жараша иреттелген агрардык саясат жүргүзүлүш керек. Эгерде биздин колубузда жакшынакай өндүрүш болсо, сапаттуу, дүйнөлүк стандартка төп келе турган помидор, бадырын, картошка, алма, өрүк өстүрө билсек, анда дыйкандын мүмкүнчүлүгү кескин түрдө өсөт. Ички сатып алуучулар жана кайра иштетүүчүлөр менен сырттан келген экөө конкуренция болот. Мындайча айтканда, фермердин позициясы өсөт. Биз ошону ойлошубуз керек. Себеби бүгүнкү күндө биздин өлкөдө элдин 3-2 бөлүгү айылда жашайт. Ошолордун көкүрөгү көтөрүлмөйүнчө белгилүү бир агрохолдингдердин көкүрөгү, жалпы эле элдин көкүрөгү көтөрүлбөйт да мисалы үчүн. Ошон үчүн жасалмак. Мындайча айтканда биздин өлкөдө азыр иреттелген агрардык саясат жок болуп атат. Бул деген сөз айылдын тагдыры дагы, жалпы кыргыздын тагдыры дагы кандайдыр бир жакшы эмес жолдо баратат деп ойлойм да. Биздин дыйкандардын мындай бир көйгөйү бар да. Дыйкандарга өздөрүнүн продукциясын өндүрүп, өстүрүп алгандан кийин, аларды жыйнап алгандан кийин бара турган жери, болгон жери базар. Башка өндүрүшчү же өздөрүнүн бир кандайдыр бир өндүрүш кичинекей цехтери эч нерсеси жок да. Бизде переработка жок. Элементарно мисалы жанагы перецти алалы, канемпир. Перецти өстүрүшөт, базарга сатат. Башка вариант жок. Ошону эле мисалы эмнеге кургатканга болбосун, эмнени ошону өндүргөнгө болбосун. Бизде ошондой өндүрүшчүлөрдү колдоо жок болгон үчүн дыйкандарга неме жок болот? Фермерлерди колдоо жок. Ар бир фермер потенциалдуу түрдө кайра иштетүүчү. Туурабы мисалы үчүн? Мүмкүнбү бул? Ооба. Туура. Ошол эле мисалы ар бир огородуна сушильный баягы азыр немелер чыгып атат. Күндүн нуруна электричествоны колдонбой, күндүн нурунан кургата турган бир кичинекей аппараттар чыгып атат да. Ошону алып коюп туруп эле, ошо эмнеси өчсө үйүндө ошонун баардыгын кургатып сатса деле болот. Бирок негизи макул, ал дыйкандар деле келип базарга сатты. Бирок ошол базардан чоң кылып жыйнап алып сыртка чыккандардын
жолун бууп атышпайбы? Ошол эле баягы фуралар немеде чек арада туруп калып атат. Бул деген бир күн өтсө, демек ошол жер жемиштин баасы 2 эсе түштү дегенге бары бар да. Биздин бийлик эмнени чечип бериш керек? Ошондой саясий маселелерди чечип бере турган болсо, биз дыйкандар дагы, өндүрүшчү дагы өзүнүн ишин кыла берет. Өкмөт өзү баш болуп экспортко тыюу салып атат. Бул деген сөз фермерлерге түздөн-түз карама-каршы иштеп жатат деген сөз. Тирүү жандыктарды экспорт жасоого бир көчөдөн келген министр тыюу салды. Туурабы? Мисалы үчүн таптакыр айыл чарбасын түшүнбөгөн жигит эмнеге алып келди? Контрабанданын күчөсүн алып келди. Жабыр тартты фермерлер. Андан кийин жүгөрүгө тыюу салышты. Эмне болду? Фермерлер жабыр тартты. Былтыр 700 000 тонна жүгөрү өстүрүлгөн болсо, декабрга чейин, качанга чейин сыртка чыгарбай туруп алышты. Өкмөт түздөн-түз фермерлерге каршы иштеп атат. Мен ойлойм, биздин өкмөт 500 000 фермердин тагдыры жөнүндө ойлонуш керек. Себеби ал эл тагдыры жалпы. Анан кийин эле бир 100дөй кайра иштетүүчү фирманы жардам берип, азыр өкмөт элди 2ге бөлүп койду. Агрохолдингдер бир тарапта, жерлер да ошолорго болсун, IT иши да ошолорго тийсин, күн иши да ошолорго тийсин, а 500 000 фермер эмне болсо болсун деген болуп атат. 26 миллиард сом бөлүндү деп 6 айдан бери бакырышат ар бир бурчтан. А бирок 10 миллиард сомун белгилүү эле кишилерге берип коюп атат. Бул кандай адилеттүүлүк? Бир калган фермерлер болсо электрондук учетко койгон имиш. Туура. Жок акчага очередке коюшуп, өкмөт элди түздөн-түз алдап атат. Албетте мындай өлкөдө миграция күчөйттү. Азыр миграциянын 2-чи эмес 3-чү, 4-чү агымы башталды азыр. Мына акыркы жылда сыртка кеткен мигранттардын саны кайрадан өстү. Эми Россияга барбай, Америкага, башка өлкөлөргө чыгып кетип атышат. Жөнөкөй карапайым айылдын тургундары эмес, илимдүү, билимдүү жаштар дагы бир күн дагы бул жерде калгысы келбей калды. Эми эгерде даярдыгы бар, илимдүү, билимдүү жаштар, дүйнөнүн бардык бурчтарына барып өзүнүн наамын таап кете турган жаштар кетсе, ал прогрессивдүү көрүнүш. Ал Америкада жашайбы, Амазонада жашайбы, мисалы үчүн ата-энесине жардам берет, башка болот, бул трагедия эмес. Өзү татыктуу жашап, татыктуу иштеп жүргөн болсо, адамдык намысын, сапатын жоготпой жашап жүргөн болсо, анын үстүнөн нур. Бирок биз даярдыксыз айылдан энесинин койнунан эми чыккан кишилерди барып туруп бир Москванын көчөсүн шыпырган жиберсек, бул трагедия бул. Эмне үчүн 30 000, 40 000 рубльга иштеш керек? Эмне үчүн биз ошо айылдагы потенциалды өнүктүрүү менен 40 000 эмес 100 000 сом айлык ала турган же болбосо адан чоң кириш таба турган тармактарды өндүрбөйбүз деген маселе калып атат да, мисалы үчүн. Аны унутуп коюп эле биз бияктан үстүрттөн жана ушак менен каяктагы жасалма жок идеялар менен, элге карама-каршы келген идеялар менен элдин башын айландырып атабыз. Ушуга кандай карайсыз? Мындай да, бизде негизинен кайсы гана тармакта болбосун 5 жылга, 10 жылга алынган стратегия жок да. Биз локациялуу азыр чыкты маселе. Ошого эле реакция кылып эле отура беребиз. Ошол эле азык-түлүк катчылыгында азыр эмне кымбаттап атат? Азык-түлүктөр кымбаттап атат, башка нерселер кымбаттап атат. Эми ошолордун кымбаттоосун мисалы биз бул жакта турган ишкерлер анализ кылып, аны билип, ошого даярданып атсак, ошол эле убакытта мисалы өкмөт тараптан
бизди укпаган айтпай эле коеюн, өздөрүнөн деле бир мындай неме анализ жок да. Түшүнбөйт. Ошол эле сахар боюнча да. Мисалы ошол биз шекерди ушундай каачылык боло турган башка жактагылар квоталарды киргизе баштаганда эле биз тыбырай баштаганбыз. Квота киргизип атат, максимально алып чыгып алгыла. Алып чыгып алалы эмес, алып чыгып алгыла. Ошол нерсе келет дегенде мисалы квотаны бербей отурушкан. Эмне? Азыр бардык жакта квоталарды квотаны вывоз башка мамлекеттер бардыгына запрет коюп койду. Эми акчаң болсо да алып чыга албайсың. Ошол эле убакытта азыркы убакытта немелер болуп атат, сырьецтерге, сырьёлорго уже запрет коюп атышат да. Ошол эле Бразилия, ошол эле башка жактагыларчы. Эми биз ошол эле убакытта биз өзүбүздүн дыйкандарыбызга бир кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде эгерде сен кант кызылчасын айдасаң, сага мынанча жеңилдетилген кредит мисалы да берилет. Эгерде сен өндүрүшчүгө сата турган болсоң, сага эч нерсени ойлонбой, анда мындай удобрение аласың, мынага кредит бербесе ошондой бир кандайдыр бир лизинговый бир ошол дыйкандарга техникасынан, удобрениясынан, башка жактарынан жардам бериш керек болчу да. Ошол эле кумшекерди эле бир кумшекерди айтып атам. Кайыңды кант заводуна барып туруп, өкмөттүн адамы кумшекерди экспорт кылууга тыюу салышыбыз керек дейт. Тескерисинче экспортко жол ачыш керек. Каачылыкты жанакындай өрт өчүргөндөй жоюш мүмкүн эмес. Башка тыюу салуунун бир эле формасын мен түшүнөм. Бизде өзүбүздө өндүрсө боло турган жер жемиштин баардыгын импорттоого тыюу салыш керек. Ооба. Биз ошондо рынок корголот да. Башка өлкөлөрдүн фермерлерине жумуш бербей, өзүбүздүн фермерлерге жумуш беришибиз керек. Ушул жөнөкөй формуланы түшүнгөн киши жок болуп атат. Таптакыр жок. Министрликте да жок, жалпы өкмөттө да жок, жогорку кеңеште да жок, президенттик аппаратта да жок. Эмне кылалы? Айылдын тагдыры эмне болот? Каерден бурулуш жасап кетишибиз керек? Каерден бир тешип чыгышыбыз керек? Негизи биз дүйнөгө эмне продукцияны сунуштай алабыз? Кыргызстан боюнча. Ошол эле кант кызылчасы боюнча. Билесиз, 18-жылы өзүбүздү 100% камсыз кылып, менин билишимче 19 000 тонна экспорт кылынган. Кызылчаны биз кыргыздар 3 жылдын ичинде өздөштүрдүк. Унутуп калган болчубуз. Бар потенциал. Кудай берген чүйдөй жер жүзүндө аз эле, мисалы үчүн. Бекеринен Сары Өзөн чүй деп, алтын өрөөн деп айтылбайт. Бул биринчи позиция. Экинчиси, биздин алма. Салкын, тоо этектерин жакшы көргөн алма, мисалы үчүн. Биз Орто Азия боюнча дагы дүйнөлүк базарда дагы ошо дүйнөлүк стандарттарга төп келген алманы өстүрүшүбүз мүмкүн. Ошол эле Баткендин бөлүгү. Кандекиден баштап эски ата бабалардан калган сорттор бар. Ошол эле бадам, ошол эле мисте дейлик аябай көп. Демек биз айыл чарба продукцияларын дүйнө жүзүнө сунуштай алат экенбиз, туурабы? Ооба. Негизинен Кыргызстан 3 эле нерсени дүйнө жүзүнө сунуштай алат да. Бул айыл чарба продукциялары, экинчиси жана лихпром, үчүнчүсү тоо кендерибиз. Бирок биз азыр тоо кендерге таптакыр тийишпешибиз керек. Демек, лихпром менен айыл чарба биздин негизги баягы локомотив боло турган болсо, ушул эки тармакка аябай чоң көңүл бурулуш керек. Ошол эле лихпром мисалы канча жылдан бери ишкерлер өздөрүнөн өздөрү экспортко чыгып, импортты баягы сырьёну алып келип, ошол жерден тигип экспортко чыгып, ушундай бир ошол эле Өзбекстандын, ошол эле Кытайдын, ошол эле Турциянын
ушунчалык чоң көлөмүндөгү товарларынын арасында өзүнүн бир ордун тапты да. Эмне үчүн азыркыга чейин Лехпромдун министрлиги жок? Министрдин кереги жок. Жок туруп турсаңыз, мындай да. Бул деген нерсе министрдин кереги жок, ооба. Бирок бул нерсеге негизи эле өкмөт көңүл бурбайт деген нерсени айткым келип атат да. Өлүп кетсин, эмне кылса ошо кылсын, өздөрү выживать этсе эте берсин деген. Бизге экспортко чыгарган бүт эле кийим гана эмне экспортко чыгарбасын, эмне үчүн ошол экспортко чыгарган товарларынан, продукцияларынан жеңилдик жок. Мамлекеттик тараптан колдоо жок, экспортерлорго да. Ошол эле дыйкандарбы, ошол эле ошо Лехпромдо иштегендерби, же ошол эле өндүрүшчүлөрбү, ким гана болбосун. А башка өлкөлөрдө именно экспортерлорго көптөгөн жеңилдиктер бар да. Ошол жеңилдиктер кийин экспортерлорду мотивировать этет да. Жеңилдиктер жайында сөз косуп калдыңыз. Мунун тамырын мен билем. Бизде илгертеден эле тигүүчүлүк маданияты өтө жогору болгон. Ошол уюткунун пайдаланып бизде кескин түрдө сапаттуу кийим тигип, көчүрүп, Кытайдан алып келип, Түркиядан алып келип, жабыштырып, иши кылса акыбалдан чыгып кетишти. Өкмөттүн буга эч кандай тиешеси жок. Бул жеке демилге менен болгон иштер. Ошол эле учурда мен биринчи жолу угуп атам, Бангладештен кишилер алып келип иштетип атат деп. Бангладештен алып келип атышат. Биз жалпы улут катары, иш адамдары болсун, башкалар болсун, бир нерсени түшүнүшүбүз керекпиз. Эмгек акы. Биз ишкер катары ар бир иш адамы колунда иштеген кишилерге татыктуу айлык бериш керек. Көп айлык талап кылса дагы өзүбүздүн кишилерге иш беришибиз керек, тигүүчүлөргө. Ошондо жанакы сырттан жумуштарды алып келүү да токтойт. Бизден мындай квалификациясы жогору болгон тигүүчүлөрдүн чыгып кетиши да токтойт. Эки кабылга тең жабылат. Туурабы? Айттым го, бул айланып келип баягы өкмөттүн саясатынын жоктугу. Тыюу салуунун эрежелери бар. Мына БЖБ дегенге кирип алдык. Билесиз. Бизге эшик ачылды. Белорустар, казактар, орустар каалаган продукциясын алып келип дүкөндөрдө толтура турат. Биздин өнүбүз ошол эле баягы сүт азыктары, башкалары. Жакшы Алматы бар экен, жаныбызда ошолорду сатып алып кыйла мындай абилибизди жаап атат дегендейчи. Кыскасы, бул айыл тагдыр жалаң эле мисалы үчүн бир чиновниктин көз карашы менен же буйругу менен же указы менен бүтө турган маселе эмес. Биз жалпы улут катары дагы көп нерсени түшүнүшүбүз керек да. Даярдыксыз балабызды миграцияга чыгарбашыбыз керек. Мына мен кечээ да айттым, мисалы үчүн 70% жерибиз кысыр жатат. Арпа айдайбыз, чөп айдайбыз. Натыйжасы жатат. Эгерде биз маңдайыбызга жазган 1.250.000 гектар жерди, ага кошумча дагы тамчы суу системасынын шарапаты менен 1 миллион жерди өздөштүрсөк болот экен. Мына багбанчылык боюнча мен акыркы 6 жыл боюнча иштеп келе жатамын. Рентабелдүүлүк, техникалык өсүмдүктөргө караганда 10 эсе күчтүү. Эмне үчүн бак тикпейбиз? Жоксо бак тигип алып астына бир себеби малдан киндигибизди үзүп кете албай атабыз да, мисалы үчүн. Улут катары ар бирибиз аны түшүнүшүбүз керек, мисалы үчүн. Биздин ар бир жигиттин артында үй бүлөсү бар, туурабы? Татыктуу бага билиш керек. Жок, эски көз караштардан арыла албай келе атабыз. Албетте, эски көз караш болгондон кийин шайлоо ал өзүнчө система, мисалы үчүн. Биз көз караштары эски болгондуктан шайланып келген кишилерде эски көз караштар бар. Алар башкарышты билбейт, кандайдыр бир айлампага түшүп жашап атабыз да. Менин көз карашым боюнча. Дүйнөлүк тенденция дагы агро өнөр жайында азыр таптакыр башка жакка кетти да. Ошолордун стандартына жете турган биздеги кесипкөй, мисалы, агрономдор жок болуп атат да. Биз башка жактан алып келип иштетип атабыз. Технологдор да башка жактан. Ветеринария, ошол эле осеменение, баягы
урукташтырганда башка жактан ветеринарларды алып келип уруктандырып атпайбы. Эми мейли айыл чарбасын бул жака коелу. Лехпромду ала турган болсок, жеңил өнөр жайында. Жеңил өнөр жайында биздеги опту технологдор, ошол эле инженерлер, ошол эле швеялардын бардыгы Москвага азыр чыгып кетип атат. Аларды Азербайжан, армян бизнесмендери тартып, биз ушунча жылдан бери баягы тажрыйбасын топтоп койгон кадрлар тартылып атат дагы биздин жанагы Лехпромдо жүргөн бизнесмендер ошол швеялардын ордуна Бангладештен алып келип атат да. Бул деген эмне деген ужас. Мисалы, ар бир ишкер ошону өзүнүн жүгүн өзүнө мойнуна артып жүрөт дагы бул публикага чыкпайт, өкмөттүк деңгээлде каралбайт. Бирок ушул кичинекей нерсе чоңоюп келип отуруп, мына 3 жылдын ичинде ушундай бир чоң бум чыгат. Азыр айтиге өтүп кетишти бардыгы. Мурда юрист эле, мурда экономист эле, анан азыр айтиге өтүп атышат да. Баягы эле ташты ыргытсаң юристтин башына түшкөндөй, азыр ошол 1-2 жылда айтишниктин башына түшөт да. Эми макул, ошол айтишник кайтара келип канча жумушчу орун түзөт? Юрист канча жумушчу орун түзөт? Мейли алар жумушчу орун түзбөй эле койсун, бирок өздөрүнө жумуштар таба алабы? Бир эле кайсы бир жылы мен унутуп калдым, статистика боюнча 80 000 бүтүрүүчү кесиби юрист болгон. Бизде 80 000 юристке кандай бир сунуштарыбыз бар? Ошончо жумушчу орун барбы? Анан каяка кетет? Россияга кетет. Эмне кылат? Такси айдайт. Мен азыр ар бир таксиге түшкөн сайын сөзсүз сурайм да. Кесибиңиз эмне? Мен алдын ала эле билем да. Азыр же юрист деп айтат, же экономист деп айтат. Ошол эле убакта бизге мына технический кадрлар жетишпей атат да. Токарларга биз жумалап очередьте турабыз. Токарлар жетпейт, сварщиктер жетишпейт. Агрономдорду биз сырттан алып келип иштетип атабыз. Неге дегенде биз экспортко чыгара турган продукциябыз ошол дүйнөлүк стандартка төп келип, ошону төп келдирип жерден өстүрүп чыгыш керек болуп атат да. Биздин агрономдор ошондой эле техниканы, технологияны, азыркы жаңы тенденцияны билбей ошолордун артта калып атат да. Бул жерде кадровый голод да келет, эртең күнү ошол кадрларыбызга билим берүү проблемасы дагы аябай бир курч мезгилде турат да. Бизде жаштар аябай продвинутый жаштар көп. Аларды окутса, эмнеге башкаларга тең келип окубасын? Бирок ошол окуу куралдары дүйнөлүк тенденцияга туура келбей атат да. Окуу куралдары, билимибиз дүйнөлүк стандартты немете албай атат да, ахват кыла албай атат. Окутуунун маани маңызы өзү заманга төп келбей жатат. Биз СССРда жүрбөйбүз да. Ветеринарияда деле СССРда жүрбөйбүз. Азыр 5 жыл мисалы эле Лехпромдо мен өзүмдүн кесибим боюнча инженер-технолог, моделер конструктормун. Мен 5 жыл окудум. Бирок мен 5 жыл окуган менен 3 айда курстан өтүп швея болуп отурган кыздардан бирдей эле деңгээл болуп атпайбы? Эми ошол 5 жыл ошол жакта эмнеге окуп жүрдүң деген дагы коридор чаңыз. Ошо да. Ошол эле агрономдорду мисалы да, азыркы жакын нерсени айтат. Агрономдорду 5 жыл алардын убактысын кетирип, акчасын кетирип, ата-энесин алдап, мамлекетти алдап, өзүн алдап, ошол билимди алып атат. Бүтүп келсе эле жараксыз кадрлар келип атат да.
Биз кайтара аларды жумушка алгандан кийин 3 ай, 6 ай башка жакка алып чыгып, башка жактан окутуп кайтара келип атабыз. Эми эмне үчүн негизги баягы билим берүү системасы өздөрүнө реформа кылбайт? Эмне үчүн азыр дүйнөдө эмне болуп атат? Ошолор менен кошо бирге кадам таштайлы деген мындай ой жок. Аракет жок. Эч кандай. Бул мурунку баягы эсир дагы келген инерция менен эле кетип атабыз да. Эми ошол мына айылдагы миграцияны айтып калдык. Мигранттар окунуп бүттү, кетип атат сразу эле. Эч кандай кесип албай эле, эч кандай билим албай эле, колуна эч кандай диплом албай эле, барып эле кара жумушта иштей турган жөнөкөй эле бир личность катары кетип атат да. Эмне үчүн ошолорду деле бүгүн мен аябай жиним келип бир пост чыгардым. Биз дүйнөгө бир мигрант чыгарган өлкө болуп калдык. Бул эмне деген? Кара жумуш аткара турган. Болгондо дагы кесиби жок, жөн эле кара жумуш. Барып жерди жерге иштейт, көчө шыпырат. Ошол эле убакта мисалы раз ошол өкмөттө отургандар мактанып биз сыртка жумушчу орундарга жиберип атабыз деген менен аларга кесипкөй мигранттарды кетирип атабы же жөн эле билими жок эптеп-септеп бар, эптеп-септеп иште, эмне болуп иштесең билбейбиз, бирок бул жакка акча сал деген кандайдыр бир Туура. логика менен кетирип атабы. Ошончо кетирип аткандан кийин алардын стандартына туура келе турган бир кадрларды даярдап жөнөтүп атабыз. Колунда бир диплом бар. Демек, айыл тагдырына терс таасир көрсөткөн бул жалпы илимсиздикти, караңгылык дейбиз да, мисалы үчүн туурабы? Айылдарыбызды караңгылык каптады деп айтсак болот да, мисалы үчүн. Эгер андай болбосо биз даярдыгы жок баланы кантип эле эне боорунан алыскайдамак. Эми келерки көрсөтүүлөрдү дагы улантабыз. Рахмат келгениңиз үчүн. Сизге чоң ийгиликтер каалайм. Сиздер дагы ушул айылдын көйгөйүн, негизи Кыргызстандын жашоочуларынын көйгөйүн көтөрүп чыкканыңыздарга чоң рахмат. Сизге окшогон агайларга биз тең элгибиз келет, сиздерден үлгү алабыз. Ар дайым бизге үлгү болуп жүрө бериңиздер. Сиздерге дагы чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дайыма ошо айыл тагдыры жөнүндө әңгеме курганда ар түрдүү темаларды эркин түрдө көтөрүп талкуулайбыз. Сунуштарыңыздар болсо кайрылыңыздар. Рахмат. Жакшы калыңыздар. Хотя бы. Жана кластерлерди талкуулаш керек. Кластерде балдар